Ошто аял ааламдын жүрөгү аттуу аялдардын мотивациялык иш-чарасы өттү. Спикер катары чакырылган ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген кыз-келиндерге жардам берүү, көмөктөшүү максатында түзүлгөн Сезим коомдук кайрымдуулук фондунун Ош шаарындагы координатору Аида Абайдуллаева, Аялзат аялдардын борборунун жетекчиси психолог Наргиза Иштаева аялдарга мотивация беришти. Рахмат. Биринчиден ушул учурдан пайдаланып баардык аялзатыны келе жаткан 8 март аялдар эл аралык күнү менен куттуктайм. Аялдарга аялдык бакыт каалайм. Ооба, туура, маанилүү абдан. Анткени азыр көрүп атасыздар, өзү негизи аалам аялдан башталат дейт. Ааламды бар кылганда, жок кылганда аял дейт эмеспи биздин элибизде. Ошондуктан аялдарга жакшы көңүл буруш керек. Аял деген эне болот, аял деген үйдүн куту болот, аял деген жар болот. Ошол балдарды багуучу дагы аял. Аял канчалык деңгээлде аялга көбүрөөк мотивация берип, канчалык деңгээлге аялга көбүрөөк көңүл бурсак, ошондо үй бүлөсү дагы бекем болот. Крепкий тыл деп айтат. Ошол крепкий тыл деп коет. Бышык үй бүлө, бышык тыл бул аялдан башталат. Ошондуктан бул эң маанилүү. Аялдарга ар качан 8 мартта эле эмес, март айында эле эмес, дээрлик ар дайым көңүл буруп келсек жакшы болот эле деп эсептейм. Бул аял деген эне үйдүн куту, үйдүн тиреги аял болот. Ошондуктан биз аял затын дайыма сыйлап, аял затыга дайыма урмат көрсөтүп, аял затыга дайыма көңүл буруу керек. Аялга өзү негизи кичинекей эле көңүл буруу, жакшы сөз эле, жакшы сөз менен дайыма көңүл буруп жакшы сүйлөп турсак эле аял заты бар жокко даяр да. Үй бүлөдөгү балдарды тарбиялоодо 70% аялдын орду. Баягы элибиз айтат го, апасын көрүп кызын ал дейт. Ошондой эле апасы кандай болсо, үй бүлөдө кыз балдар да ошондой тарбияланат. Үй бүлөнүн негизги тирөөчүсү, үй бүлөнүн камкору эне болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир энени, ар бир аял затыны жаздай болуп жаркылдап, жайнап дайыма үй бүлөгө эле эмес, коомго, эң негизги күч болгон коомго дагы өздөрүнүн талбаган эмгектери менен, өздөрүнүн тарбиясы менен, өздөрүнүн акыл насааты менен аял заты дайыма бар болуп жүрө берсин. Бүгүнкү иш-чара биздин өсүп келе жаткан кыздарыбызга аябай керек. Үй бүлөдө эне кандай болуш керек? Бүгүнкү коомдо эненин орду кандай болуп атат? Бүгүнкү коомду кандай тарбиялашыбыз керек? Ошол жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү иш-чарага ийгилик каалайм. Ошондой эле Сезим коомдук кайрымдуулук фондунун мүчөлөрүнө да сөз берилди. Күйөөм менен апам, өзүм апам бир 2 жашка чейин карап беришти да. Келчү, бирок жай албайм. Үй жыйнайм, бирок пол ачы албайм. Ушундай нюанстарды күйөөмө көзбөй кылып жүрүп, мен тамак кылганды билчү эмесмин. Апам бербейм, кой кызым. Кыйналып каласың, сен менин канатымда жүрүп көнгөнсүң дейт да, баары эне да. Иш-чарага Ош шаардык кеңешинин депутаттары да катышып, жылуу сөздөрүн билдирип, жаандуу шыктандыруучу жолугушуунун маанисин белгилеп кетишти. Бүгүнкү уюштурулуп жаткан иш-чара мен абдан зарыл деп эсептейм. Себеби дегенде билебиз, бул аялдар коомдо эң чоң күч. Себеби дегенде ар бир аял үйдө бала тарбиялайт, балдарды чоңойтот, аларды ошол коомго кошот. Ал эми ошол коомдо кандай, ушул коомго кандай жарандардын тарбияланып коомго кошулушу бул ар бир энеден көз каранды. Ошондуктан биз аялдар бири-бирибизди колдоп, ушундай бир аялдар кандай абалда болсок дагы биз абдан күчтүү экенибизди билдирип, ушу аялдар бири-бирибизге мотивация берип турсак абдан жакшы. Өзгөчө ушул бүгүнкү иш-чарага ушул жаштардын чакырылганы, студенттердин чакырылганы дагы абдан жакшы. Себеби дегенде алар азыркы учурда жаш болуп өздөрүнүн кайсыл тарапка багыт алышын аныктай элек учуру алардын. Ошондуктан буларга бир кандайдыр бир багыт берген иш-чара болгондугу мени абдан кубандырат. Иш-чара эркин форматта өткөрүлүп, суроо жооптор болду жана конкурстар уюштурулду. Активдүү катышуучуларга жана конокторго демөөрчүлөр тарабынан белектер ыйгарылды. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.